Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Саламатсыңарбы бизди угуп жаткан, көрүп жаткан бөбөктөр, достор. Назарыңыздарда Улуттук телерадио корпорациясы менен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы биргелешкен акыл таймаш долбоору башталды. Урматтуу угармандар, балдар, достор, бул долбоорду мындан ары Кыргыз радиосунан жана Баластан каналынан көрө аласыздар. Билимдүүгө дүйнө жарыктайт. Андыктан биздин келечегибиз болгон балдарыбыздын билимдүү, илимдүү болушуна салым кошуу экендигин дагы айта кетели. Ал эми акыл таймаш радио оюну тууралуу кыскача маалымат бере турган болсок, оюн 2025 жылдын май айынын аягына чейин уланат. Оюндун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана министрликтин алдындагы билим берүү сапатын өнүктүрүү департаменти. Суроолор PISA тест түрүндө берилип, 5, 6, 7 класстардын мектеп программасынын негизинде даярдалат. 1 бөлүм. Команданын саламдашуусу. Мектеби тууралуу кыскача маалымат жана команданын атын жактоо. Команда мүчөлөрү менен тааныштыруу. 2 бөлүм. Билимиңди сынап көр. Мында кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, тарых сабактарынан 2ден суроо берилет. 3 бөлүм. Улуттук нарк. Мында каада салт, нарк боюнча ар бир командага 2ден суроо берилет. Акыл таймаш интеллектуалдык оюнубузга келген алгачкы командалар менен тааныштыралы. Биринчи команда Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы мектеп лицейинен түзүлүп келген Ибарат командасы жана даярдап жетектеп келген мугалими Темирова Гүлмира Анарбековна. Жана алардын атаандашы Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Ормонбек Турсуматов атындагы Бербулак жалпы билим берүү мектебинен түзүлүп келген Ыйык командасы даярдап келген мугалими Дүйшөнбиева Элзат Жумашевна. Саламатсыңарбы балдар, студиябызга кош келдиңер, даярдыгыңар жакшыбы? Жакшы даярдыкта келдиңерби? Калыстар тобу менен тааныштыра турган болсок, Калыстар тобунун төрайымы Бишкек шаарындагы Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5 Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев. Ошондой эле Кыргыз радиосунун журналисти, акыл таймаш интеллектуалдык оюндун редактору Жаныбек Эсеналиев. Эми оюнубузду баштаар алдында кайсыл команда биринчи баштайт экендигин аныктап алалы, Келгиле, менин колумда кутуча турат, мен алып ачам, алып команда башчылары кайсы команда биринчи баштайт, айтып койсоңор, келгиле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар, кайсыл команда биринчи баштайт экендигин аныктап алдык. Эмесе Ыйык командасынын саламдашуусуна кезек берели. Ыйыктыгы ашып ташкан элден биз, билимди ыйык туткан Бербулак мектебинен келген биз, акылдын таймашына ыроолоп, ыйык деген атты бекем берген биз. Артып барат ата журттун эртеңи, кимдер бөлөйт гүлгө биздин өлкөнү, биз бөлөйбүз ата журтту гүлзарга, биз болобуз ата журттун эртеңи. Тоодо жашап сырын тарткан жылдыздын, урпагыбыз таза кандуу кыргыздын. Кыргыз болуп төрөлгөн соң ааламга, асабасын бийик кармайм кыргыздын. Кыйындыкты баштан кечип көргөнбүз, өрт аралап толкун жиреп көргөнбүз. Ыйыктарды баалай билсе балдары, алга карай өсө берер өлкөбүз. Акыл таймаш билимдин кенчи бермети, барган сайын керемети сезилди. Катышууга кубат берип, дем берип, кызыктырып бүт аймакты шердентти. Көптөрдүн болгон кыялы, билимдин акыл таймашы, капыстан бизге буйруду эфирде таймаш курууну. Биз үчүн эмне ыйык? Кимди каныбыз тамган мекенибиз ыйык. Адал жашоого умтулган адеп ахлак, дини, тили ыйык.
ала тоонун бүтүндүгү, ата журттун биримдиги ыйык. Улуттук намыс ыйык, кыргыз деген ат ыйык. Келечекке жол салган, билим берген мектебибиз ыйык. Биздин элдин ыйыгы мекен, өз үйүбүз, өскөн ыйык жерибиз, теңирдей кымбат элибиз үчүн, ата эне, эл, тил, баары ыйык биз үчүн. Топ башчысы мен Асанкулов Нуркамил, топ мүчөлөрү: Айбеков Айтегим, Сапарбекова Ризана, Талайбеков Талгат. Курманова Деми. Азаматсыңар мына ыйык тобунун саламдашуусу менен таанышып алдык. Келиңиздер эми Ибарат командасынын саламдашуусуна кезек берели. Ассалому алейкум биздин көрүүчүлөр. Каракылды какчарган калыстар, утабыз деп ат салышкан атаандаштар. Жаратканым тартуулаган күз айы, ырыскылуу берекелүү бул айы. Адамдарда бүгүн мына башкача, бардыгынын көтөрүңкү маанайы. Акшумкар болуп учкун келет алыстарга, жигит дайым жараш керек намыстарга. Акыл калчап алыс бол деп жамандардан, салам айтам алдыдагы калыстарга. Саламдашуу салт экен, сабырдуу кыргыз элимде, салтты бизде колдойлу, салам айтып сиздерге. Шаарымдын аты Каракол, туулуп өскөн мен анда. Азыр окуп жатамын, мектебим Токтогул Сатылганов атында. Мүнөттү айга, жылга, күнгө теңеп, убакыт учкан куштай өтө берет. Жашоодо баары кымбат, ошентсе да эң алгач саламдашып алуу керек. Кээ өзөгү салам болот элибизде, салам салтын бек сактаган жерибизде. Салттуулап салам менен сөз баштайлы, күч тартуулап дем кошуп демибизге. келип калдык чалкып жаткан көркөмдүү көлүбүздөн. Көрөлү деп катышып, акыл сынап ат салышып. Биринчиден салтыбызды сактайлык, ийилип, акуусмал саламыңызды айталык. Салам сага Кыргызстаным көрүп жаткан. Салам айтам жылы сүйлөп көңүл ачсам. Көрүңүз, патриотпуз, кыргыз элибиздин каада салтын четке какпаган. Калтырып, наркыбызды жарым жолдо таштабаган. Байкасаңар, кийимибиз эске салат көк көлүбүздү. Жайкалып жатат төрүбүздө. Баш кийимибиз жөндөн эмес, ал окшош тоолорго көз жоосун алган. Жайы да, кышы да суугу ашып ташкан. Мактанып айталам, Токтогул Сатылганов лицейинен таалим алам. Лицейим сүйгөн жерим билим уям. Билдирип билбегенди мээге куйган. Мээримин төгүп ар бир окуучуга, таң эртеден жылмайып тосуп алган. Бизге жол көрсөтүп карап турган. Билим берип андан алар канааттанган. Мекенибиздин келечегин бизден курап, акыл айтат мугалимдер туштардан. Таптайт бизди бүркүт сымал, арыбак өз ишин так аткарган. Лицей бул бир эле шаардын эмес, Ысык көлдөн чыккан таланттардын мекени. Окуйбуз дайыма сыйлап ушул жерди. Тартип, тазалык, билим анын талаптары. Ала тоолу жер деген, уул кыздарыбыз эл деген, алдыңыздарга биз келдик, утабыз деген дем менен. Салам айтып турабыз, жалпынарга шан менен. Биздин тообуздун аты Ибарат. Ибарат өрнөк, насаат, үлгү дегенди билдирип турат. Бул жерде биздин эмблемабызда күн тартылып турат. Күн бул жаңы күндүн башталышын жана жерге тегиз тийип турган нурлары, жылуулукту, мээримди жана жарыкты билдирип турат. Бул китеп. Китепти ачсак, китеп бизди дагы ачат. Бул жаңы маалыматтын булагы. Китеп деген биз үчүн абдан ыйык нерсе. Бул жерде узун жолду улап бараткан окуучу кыз менен окуучу бала. Алардын кийимдери кыргыз элинин үрп-адаты, каада салты билдирет. Колундагы шамчырак билимдүгө дүйнө ачык дегендей эле. Шамчырак алар ушу билим аркылуу дүйнөнүн баарын багынта алышат. Бул жерде ак мөңгүлүү тоолорубуз, ыйык болгон биздин Кыргызстандын ысык көлү. Ушуларды биз өзүбүздүн көз карегибиздей сактап, эмки мунга өткөрүп берүү биздин парзыбыз болуп саналат. Мен Ибарат тобунун топ башчысы Болотбеков Кадырбек, топ мүчөлөрү: Сыдыкалиева Аделя, Шемилжанова Суламита, Ахматбекова Амина, Сагындыков Нурен. Эми болсо оюнубуздун негизги бөлүмүнө өтөбүз. Оюнубуздун негизги бөлүмү билимиңди сынап көр деп аталат. Мында жогоруда айтып өткөндөй кыргыз тил, кыргыз адабияты, тарых, география жана улуттук нарк боюнча ар бир сабактан 2ден суроо берилет. Биринчи болуп ыйык командасы баштаган болсо, азыр Ибарат командасы баштап берет. Эмесе Ибарат командасы даярсыңарбы? Ооба. Маанайыңар жакшыбы? Абдан. Сонун ушундай маанай менен оюнубузду уланталы. Биринчи суроо: алды сызылган сөздөрдөн эгин деген маанини туюндурган сөздү аныктагыла. Биринчиси: А. Кызыл жолук салынган кыз келиндер талааны көрктөндүрүштү. Б.
Төрдө жайылган жүктүн үстүндө кызыл кымкап жабылып турчу. В. Жалбырактар кызыл, сары, күрөң түскө боелуп, айлана өзгөчө кооз. Г. Эртелетели кокусунан аба ырайы бузулса, кызыл жаанда калбасын. Мен топ мүчөсү Ахматбекова Эмина. Бул жоопко Гсы эртелетели кокусунан аба ырайы бузулса, кызыл жаанда калбасын. Кызыл бул буудай, жаанда калбасын деп атат. Жооп туура. Эми кыргыз тилинен экинчи суроо. Ыр саптарындагы боштукту мааниси боюнча туура келген сөз менен толуктагыла. Адам жечү тамактан ар уруктун баары бар. Мисте менен бадамды үч чекит турат жыйылуу. Биринчи А капта, Б сапта, В бакта, Г накта. Кана балдар, даярсыңарбы? Ооба. Жообунгалы? Мен топ мүчөсү Шемилжанова Суламита. Биздин жооп А капта. Жооп туура. Ыйык командасы даярсыңарбы? Ийгилик каалайбыз. Силерге дагы кыргыз тилден биринчи суроо. Чамалама санатоочтор катышкан сүйлөмдөрдү аныктагыла. Мен 4 вариант айтам, анын экөөсү туура, экөөсү туура эмес. А. Азыр жолго чыксак, айылга түшченде барып калабыз. Б. Колуна берсең, 2 чайнап 1 жутчудай. Карачы. В. 1 жылда 10дон ашуун макала жазганга жетишти. Канат эмдиги жылы 6га чыгат турбайбы? Биздин жообубуз В. 1 жылда 10дон ашуун макалга жазганга жетишти. Чамалама санаточ бул жерде 10дон ашуун. Бул жерде 2 жооп туура деп айттык. Экөөсү туура, экөөсү туура эмес. Бирөөсүн таптыңар. 1 жылда 10дон ашуун макала жазганга жетишти. Экинчиси азыр жолго чыксак, айылга түшченде барып калабыз. Биякта так айтылбай атат. Болжолду турду. Болжолду. Жооп туура. Экинчи суроо кыргыз тилинен угуп тургула. Сүйлөмдөгү бардык бир өңчөй мүчөлөрдүн санын аныктагыла. Биз дүйнө элдерине, мамлекеттерине өзүбүздүн улуттук жүзүбүз, улуттук маданиятыбыз менен таанылабыз. А 2, Б 4, В 3, Г 5. Биздин жооп А 2. Анткени биякта биз дүйнө элдерине, мамлекеттерине өзүбүздүн улуттук жүзүбүз, улуттук маданиятыбыз менен таанылганбыз. Биякта 2 бир өңчөй мүчө бар. Биринчиси элдерине, мамлекеттерине. Биякта 2 сөз тең бирдей кызматты аткарып, бирдей суроого жооп берип жатат. Эмнеге дегенде элдерине, мамлекеттерине. Экинчиси болсо жүзүбүз, маданиятыбыз. Биякта эмне биз дегенде жүзүбүз, маданиятыбыз деп бирдей кызматты жана бирдей суроолорго жооп берип жатат. Ошондо так айтканда жооп 2. А. Ыйык командасынын жообу так болбой калды, туура болбой калды. Эми келгиле Ибарат командасынын жообун угуп көрөлү. Силерде жооп барбы? Биздин, менин оюм боюнча 4-чү суроодо Б 4. 4 эме өңчөй мүчөлөр бар. Мисалы? Биринчиси мамлекеттерине, экинчиси элдерине, үчүнчүсү жүзүбүз, төртүнчүсү маданиятыбыз. Бир өңчөй мүчөлөр негизинен болсо сүйлөмдөгү бир суроого бир синтаксистик кызматты аткарат. Ошондуктан 4 Б 4. Жооп туура. Биз болсо кыргыз адабияты сабагынан баштайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, биздин берип жаткан суроолорубуз PISA тесттин негизинде берилип жатат. Кыргыз адабиятынан азыр бизге биринчилерден болуп ыйык командасы айтып берет, Ыйык командасы даярсыңарбы? Кеттик. Биринчи суроо. Төмөнкү эпостордун ичинен кайсылары турмуштук эпостторго кирет? А. Манас, Б. Кожо жаш, В. Эртөштүк, Г. Жаңыл Мурза, Д. Гедейкан, Э. Курманбек.
жооп даяр экен, Төмөн эпостардын ичинде турмуштук эпостарга Б варианты кожо жаш жана Д варианты кедей кан кирет. жооп туура. Эми болсо экинчи суроо. Төмөнкү ыр саптары кайсыл чыгармадан? 3 чекит. Ата сөзүң буруп Азиз ханга, жаман боз минген ат таанып кара, падышам сен баркыңа жете албадың, акыры эн талада сен маскара. А. Жеңишбек, Б. Чептен эрдин күчү бек, В. Толубай сынчы, Г. Жолборс терисин жамынган баатыр, Д. Майдын түнү, Е. Ысык көлдө 4 мезгил. Биздин жооп В. Бул ырсаптары Толбай сынчы чыгармасына таандык. жооп туура. Эми Ибарат командасына суроолор. Даярсыңарбы? Ооба. Жоомарт Бөкөнбаевдин Чептен эрдин күчү бек деген чыгармасынын негизги идеясы кайсы? А. Элдин душмандардан бекем курулган чеп гана коргой аларын түшүндүрүү. Б. Элине өмүрүн берүүгө даяр жигиттер турганда чептин кереги жок экендигин даңазалоо, мекенчилдикке үндөө. В. Кыргыз элинин кандарынын эзүүсүнө каршы күрөшкө чыгуусунун көркөм баяндоо. Г. Элди жана жерди чеп кандай коргой аларын ыр менен сүрөттөп берүү. Жооп даяр. Жооп бул суроого биздин жооп Б. Элине өмүр берүүгө даяр жигиттер турганда чептин кереги да жок экенин даңазалоо жана мекенчилдикке үндөө. жооп туура. Эми экинчи суроо. Үзүндү кайсы чыгармага тиешелүү? Азыр мен бир чыгармадан үзүндү окуп берем. Силер кайсыл чыгармадан экендигин айтасыңар. Кайра тартылбайт. Күнөө 1, жаза 1. Бир күнөөсү үчүн бир мерте тартылды, өлбөй калды. Кудай ага жанын соогат кылганы болду. Өкүм салты ушундай. А. Өскөн Даникеев көкөй кести. Б. Төлөгөн Касымбеков сынган кылыч. В. Мукай Элебаев узак жол. Г. Төлөгөн Касымбеков кел. Жооп Г. Г. жооп туура. Азаматсыңар эки команда тең кыргыз адабияты сабагынан берилген суроолорго жакшы жооп беришти. Аны биздин калыстар тобу өздөрү дагы баалап, баамдап отурушат. Азыр болсо Кыргызстандын тарыхынан суроолорду беребиз. Ибарат командасына берилет. Ибарат командасы даярсыңарбы? Ооба. Жакшы. Биринчи суроо. Кыргызстандагы Римден дагы улуу шаарды атагыла. Билесиңер, дүйнөдөгү эң байыркы шаарлардын бири Рим деп аталат. Ал эми Кыргызстанда дал ошол Римден да улуу бир шаар бар экен. Ал кайсыл шаар? Варианттарын айтам. А. Самарканд, Б. Ташкент, В. Ош, Г. Шаш. В. Ош. жооп туура. 9-11 кылымдарда Кереметтүү чүй өрөөнүндө жайгашкан улуу мунара кайсы? Варианттары кетти. А. Бурана мунарасы, Б. Ташырабад, В. Өзкөн мунарасы, Г. Манастын күмбөзү. Жооп барбы? Даярсыңарбы? Кана угалычы. Жооп Асы Бурана мунарасы. Кайда жайгашкан? Чүй өрөөнүндө. жооп туура. Эми келгиле ыйык командасын байкап көрөлү. Ыйык командасы даярсыңарбы? Ооба. Жакшы. Анда силерге биринчи суроо. 1993 жылы 10 майда
Кыргызстанда эмне кабыл алынган? А. Гимн кабыл алынган. Б. Конституция кабыл алынган. В. Кыргыздардын дүйнөлүк биринчи курултайы өз ишин баштаган. Г. Улуттук валюта сом киргизилген. Биздин жооп 1993 жылы 10 майда Кыргызстанда улуттук валюта сом киргизилген. Сонун азаматсыңар. Эми экинчи суроо. 5-8 кылымда Эне сай кыргыздарынын башкаруучусу ким болгон? А. Эзгене. Б. Барсбек. В. Эрен Улук. Г. Култегин. Эне сай кыргыздардын башкаруучусу Барсбек болгон. Жооп туура. Эми балдар келгиле география сабагынан өзүбүздү байкап көрөлү. Даярсыңарбы? Азыр география сабагынан биз ыйык командасына беребиз. Биринчи суроону даярсыңар, Жакшы. Биринчи суроо. Кыргызстанда кайсы аймактык жаратылыштык комплекси эң бийик жайгашкан? Варианттары кетти. А. Ички Тянь-Шань. Б. Түндүк Тянь-Шань. В. Борбордук Тянь-Шань. Г. Ысык көл өрөөнү. Кана ыйык командасы даяр экен, жоонугалы. Бизде жооп Кыргызстанда кайсы аймактын жаратылыш комплекси эң бийик жайгашкан? Биздин жооп Түндүк Тянь-Шань. Жооп туура эмес. Туура болбой калды. Келгиле эми достор Ибарат командасынын жоонун угуп көрөлүк. Силерде жооп? В. Борбордук Тянь-Шань. Жооп туура. Эми география сабагынан экинчи суроо ыйык командасына. Даярсыңар, Ысык көлдүн катуу шамалы улан кайсыл тараптан согот? Варианттарын айтайын. А. Чыгыштан. Б. Батыштан. В. Түштүктөн. Г. Түштүк батыштан. Ысык көлдүн катуу шамалы улан Б варианты батыштан согот. Жооп туура. Даярсыңарбы Ибарат командасы? Анда биринчи суроо. Макмал алтын кени Кыргызстандын кайсы областында орун алган? Варианттары: А. Ош. Б. Ысык көл. В. Нарын. Г. Жалал-Абад. Кайсы область? Жалал-Абад области. Жалал-Абад. Жооп туура. Эми Ибарат командасына экинчи суроо география сабагынан. Даярсыңар, Төмөнкү саналган кестердин кайсынысы Нарын дарыясында курулган? А. Токтогул кези. Б. Аламүдүн кези. В. Лебединовка кези. Г. Борду кези. Бизде жооп бар. Ушул суроого А. Токтогул. Жооп туура. Мына билимиңди сынап көр бөлүмүнөн эки команда тең болушунча аракеттенип жакшы даярданып келишкен экен. Эми кайсыл команда кандай жооп берип жатат, аны биздин калыстар тобу баам салып отурушат. Биз болсо улуттук нарк бөлүмүнө келип жетти. Мында баарыбыз билебиз, кыргыз болгондон кийин ар бир кыргыз баласы кыргыздын каада салтын, нарк насилин, тарыхын дегеле биле жүрүшүбүз керек. Жогоруда биз ыйык командасынан баштаганбыз. Бул бөлүмдө биз Ибарат командасына беребиз. Салбурун деген эмне? Жана ал эмне майрам? Жооңар даярбы? Канабгалычы? Биздин жооп даяр. Салбурун деген бул болсо биздин ата бабалардан калган оюн болуп саналат. Бунда болсо тайган ит менен бүркүт катышат. Бул болсо мындай ата бабаларыбыздын немесин билдирип турат да, мындай мергенчилик, аңчылык өнөрүн. Негизинен жооп туура болду. Аңчылык майрамы, Азаматсыңар.
Эми экинчи суроо. Шырылдаң ырын кимдер ырдаган? Бул шырылдаң ырын жылкычылар ырдашкан, кечинде малды ошол жылкыны кайтарганда, жылкыны айдап баратканда дагы Бөрү кескинден дагы сактоочу да азаматсыңар сонун. Эми экинчи ыйык командасына берилет. Нарк боюнча биринчи суроо. Даярсыңарбы? Ооба. Биринчи суроо. Оп майда ыры кайсыл учурда ырдалат? Биздин жооп бар. Оп майда ыры эгинди сапырып жатканда ырдашкан. Эгин кайсыл учурда сапырылат? Күздө. Азаматсыңар туура күзүндө түшүмдү жыйнап жаткан учурда ырдашкан. Экинчи суроо. Каада салт ырларына кандай чыгармалар кирет? Каада салт ырларына бешик ыры, жарамазан ырлары жана башкалар кирет. Азаматсыңар ыйык командасынын жообу туура болду. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, акыл таймаш интеллектуалдык оюнубуздун биринчи чыгарылышы дагы соңуна келип жетти. Биздин студиябызда Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы мектеп лицейинен түзүлүп келген Ибарат командасы катышты. Даярдап жетектеп келген мугалиме Темирова Гүлмира Анарбековна жана алардын атаандашы Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Ормонбек Турсуматов атындагы Бербулак жалпы берим берүү мектебинен түзүлүп келген ыйык командасы болду. Даярдап келген мугалими Дүйшөнбиева Элзат Жумашевна. Эми кайсыл команда кандай упай алды деп бардыңыздардын бүйүрүңүздөр кызып турган болсо керек. Эмесе биз сөздү калыстар тобуна берип, кайсыл команда кандай упайга жетти чогуу угалы. Анан айта кетчү нерсе, бүгүнкү алган упайыңар биринчи айлампанын соңуна чейин сакталат. Демек, биринчи айлампанын соңунда эң көп упай алган командалар гана экинчи айлампага жолдомо алат. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз ыйык жана ибарат тобунун акыл таймаш интеллектуалдык оюнуна күбө болдук. Эки топтун тең окуучулары жогорку деңгээлдеги даярдыкта келишкен. Бул окуучуларга 5-6 класстагы өтүлгөн темаларды камтыган предметтер боюнча суроолор берилди. Окуучуларга азаматсыңар, мындан ары окууларыңарга ийгилик, аябай жогорку деңгээлде даярдыкта келиптирсиңер. Эми жогоруда эжебиз белгилегендей, эки топ тең аябай жакшы даярдыкта келишиптир. Себеби берген жоопторунан улам көрүнүп турат. Ыйык жана ибарат тобу. Болгону ыйык тобу бир эки суроодон бир аз адашып кетишти, бирок билет экен көрүнүп турат. Баягы 4 жооптун бирөөнү белгилегенде адашып белгилеп алышты. А бирок эки топ тең аябай жакшы даярдыкта. Мындан ары дагы кийинки айлампаларга өтүп жакшы ийгиликтерди жаратарына ишенебиз. Ооба, бул эки оюн, эки команда тең бүгүн мыкты оюн көргөздү. Даярдыктары да абдан мыкты экен. Даярдап келген мугалимдерине мен терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бүгүнкү командаларда ошо көп суроолор жеңил, оңойраак болуп калды дегендей пикирлер айтылды калыстар тобу тарабынан. Бирок бул тест түрүндө болгон үчүн оңой көрүндү. Эгер тест эмес, мындай түз суроо берилгенде тести жок, жооптордун белгисиз болгондо силер бир аз кыйналмаксыңар. Суроолор негизинен өзүнүн деңгээлинде болду. Ал эми окуучуларга болсо мындан ары ушу кайсы жоопту берерде тереңирээк ойлонуп туруп жооп бериш керек экенин ыйык командасы өзүлөрү түшүндү окшойт. Шашып калып бир аз туура эмес жооп берип алдыңар. Негизинен биздин ушу ыйык командадагы, ибарат командадагы бүгүн мыкты даярдык менен келип, жакшы оюн көргөзүп берди. Эгер жалпы упайын айта турган болсок, биз 3 калыс тең өз-өзүнчө упай коюп отуруп, этегинде үчөөбүздүн суммаладык. Суммалаганда жыйынтыгында Бербулак айылынан келген ыйык командасы 134 упай топтоду. Ал эми Каракол шаарынан келген ибарат командасы 195 упай топтоду.
Мына ошентип улуттук телерадио берик корпорациясы менен Кыргыз Республикасынын президенттине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын биргелешкен акыл таймаш долбоору соңуна келип жетти. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.